أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 2 жылдын ичинде Куранды толук жаттоону каалайсызбы? Анда эмесе Имам Термизи медресесинде жаңы ачылган Куран жаттоо борборуна чакырабыз. Пайгамбарыбыздын 29-шакирти, Куран окутуу боюнча ижазасы бар тажрыйбалуу устаз Аалымжан Каары заманыбыздын эң акыркы методдору менен сабак өтөт. Окуу мөөнөтү 2 жыл, бүткөндөн кийин ижаза берилет. Жатаканасы бар, 3 маал ысык тамак, заманбап үлгүдөгү даараткана жана башка шарттары каралган. Кабыл алуу мөөнөтү ушул жылдын 28-сентябрына чейин. Орундар чектелүү, андыктан шашылыңыздар. Дареги, Жалал-Абад облусу База-Коргон району Имам Термизи медресеси. Байланыш үчүн номерлер 0773 67 12 25, 0508 36 30 36. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана акыркы пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга Алланын саламы жана салаваттары болсун. Ассаламу алейкум урматтуу мусулман бирдугандар. Бир өзбек келинчеги биздин YouTube баракчабызга мындай деп кайрылат. Мен күйөөмдүн урматын ордуна койбогон, сөзүн укпаган, тил кайтарып талашып тартышып, көп көңүлүн иренжиткен аял элем. Күндөрдүн бир күнүндө уктоо үчүн төшөк салып жаттым. Кокустан пайгамбарыбызга ак чууп, ак тарап кызмат кылган, ал кишинин ыраазылыгын алып өткөн Хадича энебиз жөнүндө ойлоп калдым. Хадича энебиз эч качан пайгамбарыбыздын сөзүн эки кылып, ага урматсыздык көрсөткөн эмес эле. Колунан келген жардамын берип, таттуу сөздөрү менен пайгамбарыбыздын көңүлүн көтөргөн, ага көп жакшылык кылган аял эле. Ошондуктан да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Хадичанын көзү өтүп кетсе да, ал кишини мактап, аны сүйөөрүн Айша энебизден жашырган эмес. Ушул нерселерди ойлоп, жаман кулк мүнөзүмдөн өзүм иренжип кеттим. Уктадым, түш көрдүм. Түшүмдө дарбазанын алдына келип турсам, унаада аалымыбыз Чубак ажы микрофондо тиги жака пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллам келе жатат. Чыккыла, концерт келсе чыгасыңар, пайгамбарыбыз келсе чыкпайсыңарбы? Деп айлананы кыдырып, элдин баарын чакырып жүргөн экен. Карасам элдин баары үйлөрүнөн чыгып жөнөп жатышат. Мен да аларга кошулуп жөнөп калдым. Жетип бардык. Карасам аялдар жана жаш балдар өзүнчө, эркектер өзүнчө болуп, пайгамбарыбызды күтүп жатышкан экен. Бир аздан кийин чоң жолдо ак унаанын үстүндө тик турган абалда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам келе жатканын көрдүм. Айлананы адамдар ороп алган эле. Алардан пайгамбарыбыз бийигирээк болуп даана көрүнүп турар эле. Эки желкеси кең, башында селдеси бар, кашы капкара чийилгендей, мурду кырдаач бир аз ийилгендей, сакалы узун эмес, кыска эмес, орточо чырайлуу киши экен. Көрдүм да, о Аллахым, мен бул кишини кудум ушундай элестетчүмүн деп жибердим эле. Пайгамбарыбыз мага бир карап өтүп кетти. Бир карашта сырдуу көрүнгөнү менен өтө жөнөкөй инсан экенин байкадым. Пайгамбарыбыздын кетип жатканына бир бөбөк чыңырып ыйлай баштады. Карагыла, пайгамбарыбыздын кетип жатканына ыйлап жатат дедим. Ойгонсом, кызым ыйлап жаткан экен. Ошол күндөн бери Чубак ажыны урмат кылам, сыйлайм, сабактарын угуп тыңдайм. Күйөөмө колундан келишинче жакшы мамиле кылам, дейт өзбек келинчеги. Ар бир күйөөсүн сыйлабаган, ага итаат кылбаган аялдарга айтаарыбыз: күйөөңөр силердин бейишиңер же тозогуңар. Кааласаңар аларга моюн сунуп, жакшы мамиле кылып, бейиштин 8 эшигинин каалагандан кире бергиле. Кааласаңар аларга тоң моюндук кылып, тозоктун 7 эшигинен түшө бергиле. Акылыңарга келбесеңер, Алла Таала силерди кетирип, силерден жакшыраагына никелеп коет. Ал зат бардык нерсеге кадыр. Ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракатух.